Булар өз ыктыяры менен түзүлгөн жогорку даражалуу дарыгерлер бригадасы. Жугуштуу оорулар боюнча иш алып барган адистер, лаборатория адистери жана кардиолог-ревматологдор. Дарыгерлерге атайын медициналык кийим жана каражаттар берилди. Алар бир айга Жалал Абад облусунун ооруканасына эпидемияга каршы күрөшүүгө жөнөштү. Биздин Жалал Абаддык врач коллегаларга жардамга кетип атабыз. Ошол жерде эми коронавирустун вспышкасы болуп атат. Ситуация азыр стабильный эле болуп атат. Стабильный и ошол жердеги иштеп аткан врачтар 2 жумадан бери карантинде. Ошон үчүн биз алардын ордуна кетип атабыз азыр. Бизден башка дагы көп врачтардын ичинен доброволецтер бар. Биз келгенде алар барышат. Саламаттыкты сактоо уюмдары керектүү дары-дармектер менен камсыздалууда. Бул видеодо Жалал Абад облусунун Нойкен аймактык ооруканасынын директору Досумбекова маалымат берип жатат. Бул жерде дары-дармектер сакталат bizde. Дары-дармектер туура сакталыш үчүн бизде атайын комнатанын температурасын өлчөө үчүн градусты кийлинген. Азыркы учурда бизде дары-дармектер Жалал Абад милдеттүү камсыздандыруу фонду тарабынан каржыланган акча каражатына тендер аркылуу сатып алынган дары-дармектер жетиштүү. Азыркы учурда бизде 4-5 айга дары-дармектер жетиштүү жана 3 айга кийинки талапты бергенбиз. COVID-19 вирусу менен ооруканага түшкөндөрдү дарыгерлер менен бирге медицина кызматкерлери нөөмөт менен карап жатат. Ооруканадагы кызматкерлер атайын халат, колгап, бет кап жана баш кийим менен иштеш керек. Вирустун очогунда же андан тышкары жактагы колдонулчу коргоочу кийимдерди алып келүү боюнча Кытай менен да сүйлөшүүлөр жүрүп, Кытай 10 000 даана дарыгерлер үчүн респиратордук бет кап, 100 000 даана бир жолу колдонулуучу бет каптар, ошондой эле 1 000 даана коргонуучу кийим тапшырды. Кыргызстанда 26 мартка карата коронавирус жуктурган жалпы 44 киши аныкталган. Дүйнөдө коронавирус инфекциясы тарай баштаган мезгилден бери бизде кырдаал көзөмөлгө алынган болчу. Коопсуздук кеңештин бир нече ирет жыйыны өтүп, бул маселе дайым мамлекет башчысынын жеке көзөмөлүндө. Ошол активдүү чаралар өлкөдөгү кырдаалды көпкө чейин туруктуу кармоого мүмкүндүк берди. Коронавирус илдети аныкталгандан кийин аны андан ары жайылуусуна жол бербөө үчүн өлкөнүн бүткүл аймагына 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал режими кирген. Бирок эрежелерди бузган, тартипти сактабаган учурлар катталып жаткандыктан республиканын айрым жерлеринде 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилди. Президент Сооронбай Жээнбеков буга байланыштуу кайрылуу жасады. Коронавирусту жайылтпоо үчүн мындан да катуу чараларды кабыл алуу зарылдыгы жаралды. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, Жалал Абад, Ош, Бишкек шаарларына жана Сузак, Ноокат, Кара Суу райондоруна 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койдум. Жарлыкка ылайык жарандарыбыздын журум-турумун, мекемелердин иштөөсүнүн өзгөчө режими киргизилет. Милдеттүү түрдө санитардык, эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлөт. Урматтуу мекендештерим, өлкөдөгү өзгөчө кырдаал жана аталган аймактардагы өзгөчө абал жашоо турмушубузда айрым ыңгайсыздыкты, бир кыйла чектөөлөрдү жаратат. Мекендештерибизден тартип темирдей бекем сактоо талап кылынат. Коркунучтуу илдет менен күрөшүү талаасында дарыгерлер күнү-түнү иштеп жатышат. Республика боюнча коомдук тартипти сактоо үчүн миңдеген милиция кызматкерлери да тартылды. Мамлекет башчысы ден соолук сакчылыгында тургандарды колдоого чакырды. Бул илдетти мындан ары жайылып кетишин болтурбоо максатында мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик бардык милдеттерди аткарып жатат. Врачтарыбыз, чек ара жана милиция кызматкерлери күнү-түнү иштөөдө. Бул аракеттер коомчулук тарабынан, ар бир жаран тарабынан колдоого алынбаса ийгилик болбойт. Биримдик менен гана натыйжага жетебиз. Биздин ден соолугубуздун сакчылыгында тургандарды, урматтуу мекендештерим, баарыбыз колдошубуз керек. Эпидемиологиялык кырдаалдын начарлоосуна жол бербей, өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын талаптарын кынтыксыз аткаруу, алардын эмгегине чоң колдоо болот. Дүйнө жүзүндө вакцина табуу үчүн тынбай изилдөөлөр жүрүп жатат. Бирок азыр коронавирус илдетине каршы бир гана эффективдүү каражат бар. Бул тартип, биримдик, санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо. Бүгүнкү чоң сыноо келген күндөрү тартипти сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз. Өзүңдүн гана эмес, мекендештериңдин, балдарыңдын ден соолугу, өмүрү, келечеги үчүн, жалпы коомдун саламаттыгы үчүн жоопкерчилик. Бул илдет мага келбейт,
сактанбай деле койсом болот деген кенебеске жол берүүгө укугубуз жок. Каракол шаарынын тургундары күнү түнү иштеп жаткан дарыгерлердин көңүлүн көтөрүүнү чечишкен. Алар Ысык көл облустук ооруканасындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп жаткан ак халатчан айымдарга гүл тартуулашты. Едем в облбольницу, в инфекционное отделение, цветы везем врачам. Биз сиздер үчүн коркунучка жана күн түнгө карабай иштеп жатабыз. Сиздер дагы биз үчүн үйдө калыңыздар. Ушундай сөздөр менен флешмобдор уюштурулуп, медиктер жарандарды тартиптүүлүккө чакырышты. Баарыбыздын максатыбыз элибиздин саламаттыгы. Ынтымакта биргелешип, бул кырдаалдан да чыгабыз. Саламаттык үчүн. Кам көргөнгө. Дайым даярбыз. Элибизде бекеринен Кудай да сактанганды сактайт деп айтылбаса керек. Үйдөн чыкпай, гигиеналык эрежелерди бекем сактап, жолугушууларды токтотуу зарыл. Чет өлкөдөн келгендер обсервацияда же дарыланууда болсоңор, өзүн билемдик менен ал жерди таштап кетүүгө тыюу салынат. Үйдөгү карантин эрежесин да бекем сактоо керек. Бул талаптар аткарылбаса, өзүңө гана эмес, жалпы элге кыянатчылык жасаган болосуң. Мындай жоопкерсиздикке каршы катуу жаза колдонулат. Урматтуу мекендештерим, эл аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген тилектештик менен жашоонун мезгилинде турабыз. Баарыңыздарга кайрылам. Кары жаш дебей, ээлеген кызматына карабай, бул илдетке каршы күрөшкө биригүүбүз абзел. Ар бир мекендешибиз карантиндик тартипти, медицина талаптарды катуу сактоо менен улутубуздун саламаттыгын коргоого өз салымын кошот. Күнү түн аракеттенип жаткан ар тармактын кызматкерлерине, биринчи кезекте дарыгерлерибизге дагы бир ирет ыраазычтык билдирем. Алгачкы күндөрү медиктерибиздин ишин камсыздоо боюнча кемчиликтер болгон. Андан кабардармын. Республикалык штаб кырдаалды жолго коюуда. Урматтуу дарыгерлер, сиздердин күйүп жанып, башкаларга ишеним берген эмгегиңерди жалпы журтубуз бийик баалайт. Сиздерди мамлекет камкордугуна алат. Азыркы иш-аракеттерди күчөтүлгөн тартипте улантууну суранам. Азыр баарыбыз чоң сыноодобуз. Жарандарыбыз тартипти сактаса, ишкерлерибиз кырдаалга жараша эл алдындагы атуулдук вазифасын аткарчу мезгил келди. Азык-түлүктүн, дары-дармектин жана башка эл муктаж буюмдардын баасын жогорулатпаган эмгегиңерди элибиз жогору баалап алат. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт кичи жана орто бизнестин өзгөчө шартта иштөө алгоритмин, комплекстүү антикризистик планды иштеп чыгат. Күнүмдүк зарыл товарларды ташуучуларга жашыл коридорлорду камсыз кылуу керек. Тоокелчилик зонасына кирбеген ишканаларды текшерүүлөрдү токтотуп туруу азыркы учурдун талабы. Зыянга учураган ишкерлердин кредиттеринин мөөнөттөрүн узартуу, штрафтарын токтотуу чечими кабыл алынды. Мамлекет башчысы саясий мамлекеттик ишмерлерди, массалык маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди сөзгө абдан аяр мамиле кылууга чакырды. Такталбаган маалыматтардын таралышы маалыматтык коопсуздукка кедергисин тийгизет. Мамлекеттик штабтардын гана билдирүүлөрүнө таянып, коомду дүрбөлөңгө салган маалыматтарды таратуудан алыс болуш керек. Учурда мамлекеттик органдар илдетке каршы жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардык милдеттерди аткарып жатат. Кырдаал президенттин катуу көзөмөлүндө. Биз Айкөл Манастын урпактары кылымдарды караткан кар тарыхыбызда мындай сыноолордун көбүн жеңген элбиз. Буйруса, Кудайдын колдоосу менен элибиздин биримдиги бекем тартиби менен бул сыноону да жеңебиз. Учурдагы кыйынчылыктан ынтымагыбызды бекемдеп, экономиканы жаңылап, адамдык абирибизди тереңдетип, улуттук ар намысыбызды бийик кармап чыгабыз деп ишенем. Азыркы учурга түшүнүү менен мамиле кылган ар бир мекендешиме ыраазычтык билдирем. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун.